Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан эки дарыгер программасы. Алып баруучусу мен Бигимай Житимешова. Бүгүн биздин коногубуз уролог, андролог Жыргал Аскаров Талайбекович. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, чакырууңуздарга чоң рахмат. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Аскаров Жыргал Талайбекович, урология борборунда, улуттук госпиталга караштуу урология борборунда 10 жылдан бери эмгектенип келемин. Уролог, андролог, дарыгермин. Рахмат. Бүгүн кызыктуу бир суроолорубуз бар эле сизге. Буга чейин деген мындай кеп деле болгон эмес, уролог, дарыгер деле чакырган эмеспиз. Бул биринчи коногубуз. Бөйрөккө тиешелүү ооруну карайбыз бүгүн. Пиелонефрит көп эле угуп калабыз го. Ошо пиелонефрит жөнүндө сүйлөшөлү. Пиелонефрит деген эмне, бул эмне себептен пайда болот деп алгачкы бир сөздөрүнөн баштасаңыз. Так, пиелонефрит деп коет бул. Пиелонефрит бул бөйрөктүн чөйчөк жана күлтүкчөнүн сезгениши деп аталат. Көбүнчө аял заты көп ооруйт. Эркектер да ооруйт, бирок аялдар эркектерге караганда 5-6 эсе жогору ооруйт. Себептери аябай көп. Азыр биринчи себеп болуп бул ошо аял кынынын уретрага жакын болушу жана анустун уретрага жакын болушу жана эң биринчи себеби болуп бул ошо аялдардын эркектерден айырмасы болуп уретрасынын кыскалыгы болуп. Ошондуктан аялдар көп оорушат. Себеби эмнеден? Эми айта кетсек, аслында көбүнчө себептери биринчи себеби баягы ичеги жана курагучук таякчасы болуп эсептелет. Инфекция, бактерия, например, микоплазма, бактериялар жана вирустар жана ошол козкарын сыяктуу бактериялар козгойт. Анан дагы жанагы оорулар бар. Таңдай оорусу, танзилит деп коет. Ошол эле биздин простатит деген оорусу, ошол эле цистит деген оорулар жана ангина оорулары, ошол оорулар көбүнчө ушу ооруну да козгоп себептер болуп эсептелет. Айтып калат го, бөйрөк деген бул немой орган депчи. Анан кийин бул ошондо пиелонефриттин белгилери болобу же билинбей эле анан кандай десем жаракат болобу дейм да. Учукпай туруп эле. Сурооңузга чоң рахмат. Негизи пиелонефрит бул экиге бөлүнөт. Курч жана өнүкөт болуп. Курч мүнөздө ал көбүнчө биздин элибизде көп дарыгер кайрылышпайт. Себеби дегенде бул клиникасы биринчи ошол бел тарап ооруп, бел тарап ооруганда көп эле ойлошот, бул белим ооруп атат деп, анан жанагындай элдик ыкмаларды колдонуш, май сүртүшөт, белин таңып алышат. Анан ал оорунун клиникасы болуп 2-3 күндө билинет. Ошол бел катуу талып ооруйт, дене табы көтөрүлөт, жанагы талмак кабылган табити начарлайт, баш ооруйт, оозу кыргайт, кээде жанагындай көйүн айланып кускусу келет. Заарасынын жыты да өзгөрүп калат кээде, түсү да өзгөрөт. Түсү да өзгөрүп калат, Ошол убакта анан кийин дароо дарыгерге кайрылышы керек экен да. Негизи ошол убакта кайрылыш керек. Мен жогоруда айттым, ошол биздин кыргыз элибизде мындай жарандарыбыз көбүнчө кайрылбайт. Белин оорутат деп, анан ошол өнөкөткө өткөрүп алышы мүмкүн да. Ошол эң коркунучтуу. Көбүнчө эле айтат го, курч мүнөздөгү мындай аз санда кездешет, анан кийин көбүнчө өнөкөт формасында анан кийин кайрылышат экен депчи. Анан элдер баштайт деги бөйрөккө тиешелүү бир чай, анан кийин бар го борго чай депчи, анан кийин ошол чайды 1-2 жолу ичип койсом анан кийин жакшы болуп калат экен депчи. Анан ошол жөнүндө жакшылап айтып берсеңиз. Сурооңузга чоң рахмат, жакшы суроо болду. Ошол актуалдуу суроолордун бири болду. Себеби дегенде бизге азыр оорулар көбүнчө ошол, мен ушундай бөйрөк чайын ичтим эле, почечный чай деп коет.
андан эмне жакшы болбой атат деп эме кылышат. Жок, ал деген биринчи очередте биз ошол оорунун себебин табышыбыз керек. Биз оорунун себебин дарылабасак, анда эч кандай жыйынтык болбошу мүмкүн. Ошондуктан мен көрүүчүлөргө, угуучуларга кайрыларым, ошол өзүнчө самолечение кылбай, дарыгер кайрылышып, ошол биринчи ошо оорунун себептерин таап туруп, анан ошол себебин лечение дарыласак, анда жакшы болот деп айтат элем. Анда себеп деп айтып калдыңыз, андан кийин кандай диагностика кылыш керек анда? Сурооңузга чоң рахмат. Биринчи болуп бул жалпы кан анализи, жалпы зар анализи жана ультрадобуштук изилдөөлөрдөн өтүш керек. Эгер ал диагностика аз болсо, анда компьютердик томография, обзордук жана экскордук урография деп коет. Ал жанагы бөйрөктүн иштөө милдетин текшерилет. Иштөө милдети дагы бул аябай чоң мааниге ээ. Себеби дегенде көбүнчө жанагы бөйрөктөн туздар ташка айланып, анан ошол таш келип ошол түтүкчөгө туруп калганда да ошо калькулезный өнөкөт таштуу пиелонефрит деп коет. Же болбосо өткүл таштуу пиелонефрит деген ооруга кабылып калышы мүмкүн. Анда биз дарылоо ыкмасын, башка дарылоо жолун таап, ошого причинасын биринчи себебин таап туруп, анан лечениясы жакшы болот. Баягы чет мамлекетте мен дагы тажрыйба алгам да, анан кийин ошол жерде айтышат. Баягы билесизби, Ничпаренко деп анан биз деген ошо анализдерди кылчубуз го. Анан кийин алар айтканда, эми бул эми эски метод, анан кийин жаңысында баягы мазок жөн эле көрүшүбүз керек депчи, кайсы организм өсүп атат депчи, анан кийин ошого жараша антибиотик беребиз депчи. Ошол туура болобу ошондо диагностикада? Сурооңузга чоң рахмат. Жакшы, абдан сонун суроо болду. Биз деген мурунку лечение, например, проба Ничпаренко, ошо проба Ничпаренко деген биз ошол эски методдор. Эски метод десем деле жаңылышам, себеби деген азыркы заманга чейин колдонулуп келет. Бул жанагы зарадан жакшы жанагы лекарство ириң сыяктуу же болбосо аз санда көрсөтсө, анда проба Ничпаренкодон жакшы көрсөтөт. Ал деген баягында айтканда тактап дартты коюу үчүн ошо проба Ничпаренко. Сиз айткан жанагы сымап аркылуу алган мазок деп коебуз, ошондой алгандагы жакшы болот. Себеби дегенде ал ошол себептердин бирин таап туруп, ошого жараша дарылаш керек болот да. Туура табылып, туура табып туруп, ошонун лечение дарыласак, ошондо жакшы болот. Рахмат. Ошо сиз айттыңыз, өнөкөткө өтүп кетет, анан кийин өнөкөткө өткөндө дагы мисалы үчүн эгер элдер дагы ага дагы маани бербей, анан белим ооруп атыптыр деп анан масси көп коюп, анан кийин же болбосо чайын ичип коюп, ошол моментте дары албаса, лечение албаса, дагы андан ары дагы өрчүп кетиши мүмкүнбү? Кандай осложнениялар болушу мүмкүн? Сурооңузга чоң рахмат. Бул ошол өткүл убагында эгер туура дарылабаса, же болбосо дарыгерге кайрылбаса, керектүү дарттандыктоочу анализдерди тапшырбаса, ал өнөкөткө өтүп кетсе, бул өнөкөттү айыктыруу аябай кыйын болот. Себеби дегенде бул көп убакыт талап кылат. Дарылоо өтө көп убакыт талап кылат. Изилдөөлөр да көп убакыт талап кылат. Эгер өнөкөттү дагы дарылабаса, туура эмес дарыласа, анда бул бөйрөктүн куурап калышына алып келет. Же болбосо ошол бөйрөктө ыйлакча пайда болушуна, же болбосо ошо бөйрөккө таш пайда болушуна, ошондой эле кан басымын жогорулашына алып келет. Анда кан басымы жогорулап, жанагы зарада уулуу заттар чыгыш керек да негизи. Анан ошол уулуу заттар бөйрөк эметеги организмде калып кетсе, канга аралашып кетсе, анда креатин деп коет. Ал көтөрүлүп кеткен болсо, анда бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздигине алып келет. Анда оорулуу гемодиализ, баягы жасалма кан алмашуу системасына түшүп калышы мүмкүн. Эң аябай коркунучу ошол. Ушундай аябай коркунуч бир эмеси бар экен. Эгер дарыгер дарыланса, анда кыска мөөнөт болот деп атасыз. Кыска мөөнөт деген бул канча, мисалы үчүн? Мен билишим боюнча да башка гломерулонефрит дегени да бар да, анан кийин гломерулонефритти узун мөөнөт же болбосо өмүрүнүн акырына чейин лечение алыш керек болот. Ал учурда адан айырмаланып пиелонефриттин лечениясы кандай болот? Сурооңузга чоң рахмат. Пиелонефриттин ошол эгер өткүл түрү болсо, анда биз
ошол эле антибиотик терапия ошол причинасын таап туруп суукка каршы же болбосо ошо урантисептикалык дарыларды берип 20 күн 21 күн 3 жуманын ичинде айыктырып койсок болот. Анан ошол эле дарылары менен эмес, витаминдерди беришибиз керек. Иммунитетти жанагындай чыңдашыбыз керек. Иммунитет чыңдабасак, анда дарылаганыбыздагы натыйжа бербей калышы мүмкүн. Мына ушул оору, ар бир оорунун мындай бир критерий болот эмеспи? Мынанча жашка чыкканда, 40 жашка чыкканда сен деген клиникалык белгилери барбы жокпу? Сен барып кан басымды текшертип коюшуң керек деп биз деген баарыбыз кеңеш берип атабыз да. А бул пиелонефритке жараша ушундай бир кеңеш барбы алдын ала? Сурооңузга чоң рахмат. Жакшы суроо болду. Бул жерде деген баягы пиелонефрит оору деген кары жашка карабайт деп коет. Бирок ошондой болсо дагы бул медицинанын өнүгүшүнө байланыштуу. Медицина жылдан жылга өнүгүп атат. Бул биз жанагы окумуштуулардын айтканына таянсак, биз ошол пиелонефрит дартын 20 жаштан 40 жашка чейинки аялдар аябай көп кездешет. Себеби дегенде ошол 20 жаштан 40 жашка чейинки аялдар ошол эле баягы муздак суу кармашат. Идиш жубат дегендей, кир жубат дегендей, ошол убакта баягы төрөшөт, иммунитет слабыйлашат, гормондор нарушение болот, өзгөрүшү мүмкүн ошол убакта көбүнчө кездешет. Ал эми эркектер болсо, эркектердин бирок эркектер аз ооруйт дейбиз, бирок эркектер дагы ошол жашы улгайган 65тен жогору 90 жашка деп кое беребиз, 100 жашка чейинки оорулар көп кездешет. Себеби дегенде бул жанагы эркек чыптагыч безинде аденома простаты деп коет. Аденома простаты бези дагы бирден бир ошо пиелонефритти алып келет. Себеби дегенде бул зааранын чыгышы, заара ушатуусу кыйындалып калат. Кыйындалып калганда ошол заара аркылуу биз жанагы астында айта кетпеппиз. Бул көбүнчө бул урогендик жана гематогендик жана лимфогендик болуп үчкө бөлүнөт да, жанагы тарау эмеси. Ал эми ошол урология ошо урогендик деп коет. Ошо заара жакы чыкпай, ал бөйрөк жака кетип калышы мүмкүн, бактерия инфекциялар. Анда ошол пиелонефрит болот. Кайрадан алып келет. Ошондон да профилактика катары бейтап эмне кылыш керек? Кайсы анализдерди берип коюш керек? Мисалы үчүн, бирок клиникалык белгилери жок болсо деле, өзү үчүн. Мен эми көрүүчүлөргө жана угармандарга айта кетчү жана кеп кеңешим, өзү уролог дарыгерине 1 жылда 1 жолу кайрылыш керек сөзсүз түрдө. Негизи эле жылына жалпы кан анализин, жалпы заара анализин жана ички органдарды УЗИден сөзсүз түрдө өтүп турганы бул оорунун алдын алуу болуп эсептелет. Дарылоо ыкмасын сиз айттыңыз, антибиотика терапия дедиңиз. Ушуга жараша дагы тамак аш, же болбосо диета, атайын бир диетасы барбы? Сурооңузга чоң рахмат. Аябай сонун суроо болду. Себеби дегенде биздин көрүүчүлөрүбүз жана угармандар ушул суроону менде беришип атса керек деп ойлойм. Күтсө керек ушул жоопту. Ооба, албетте, бизде деген бул бөйрөк, жана эле айтып кеттим, бул бөйрөк деген ошол канды тазалайт, организмди тазалайт деп айттым. Бул диета номер 7 деп коебуз. Биринчи очередте ошол сууну көп ичишибиз керек. Сууну чоң адам өзүнүн жанагындай салмагына жараша. Бул пиелонефрит убагындагы диетаны айтып атасыз, Пиелонефрит убагында диета бул биринчи ошол суусундукту көп ичиш керек. Себеби дегенде ошол организмди тазалайт. Күнүнө 1,5 литрден 3 литрге чейин ичсе болот. Анан тузду тамакты аз колдонуш керек. Себеби дегенде ошол туз бөйрөктүн жабыркасына жана бөйрөктүн туз болушуна алып келет. Күчөтөт. Ошондой эле жер жемиш жашылчаларды көп жегиле деп айтат элем көрөрмандарга. Жана ошол ашкабактын данегин жегиле, ашкабак жегиле, же болбосо ошол алмадан жасалган, картошкадан жасалган салаттарды көп жесеңер, ошол бөйрөктүн оорусун алдын алыңар деген ойдомун. Пиелонефрит учурунда дарылоо моментинде ошондагы колдонсо болот, Колдонсо болот. Жана бул күнүмдүк турмуш шартына дагы колдонуп, ошол
күнүмдү адат кылып алса жакшы болот деп ойлойм. Себеби дегенде бизде жанагындай копченый деп коет же болбосо жареный тамактарды аз жеш керек. Себеби дегенде бул дагы бөйрөк оорусуна алып келиши мүмкүн. Ошондой эле иммунитетти чыңдаш керек. Иммунитетти чыңдабаса, бул ар кандай жанагындай башка ооруларды алып келиши мүмкүн. Жана А витаминоз, витаминдердин да жетишсиздиги ушул бөйрөк оорусуна алып келиши мүмкүн. Мына кичине биздин көрөрмандар дагы баштары айланып калды окшойт. Пиелонефритке, анан кийин эмнеге депчи. Пиелонефритке түшүндүк. Сиз айтып атасыз, бөйрөк бул деген эң негизги орган депчи. Себеби дегенде биздин каныбызды тазалап турат деп. Мына ошол ар дайым кандай десем, сак саламатта болуш үчүн бир ошондой бир критерийлери, ережеси бардыр. Тамак аш тарабынан же болбосо физикалык бир активдүүлүктөн ошонун бир мындай критерийлери барбы? Мындай кеңешиңиз сиздин ден соолугу чың болгон адамга дагы чың болсун деп, бөйрөгүң чың болсун деп бир кеңешиңизди айтыңызчы. Бул критерийлер жөнөкөй эле. Биринчиден ошол эртең менен көнүгүүлөрдү көп жасаш керек. Азыркы заманда көбүнчө офисный работа болуп калбадыбы? Аз кыймылдык болуп калды, гиподинамия болуп калды. Ошондуктан мен көрөрмандарга жана угармандарга айтарым, көнүгүүлөрдү көп жасаңыздар, көп кыймылдаңыздар, жашылча жер жемиштерди көп жеңиздер, ошол эле жанагы кайнатылган тамактарды көп жеңиздер, жана бууланган жана кайнатылган тамактарды көп жеш керек, жанагындай чыпталган жана куурулган тамактарды аз жегиле деп айтат элем. Сууну көп ичиңиздер, көнүгүүлөрдү көп жасаңыздар, ошол. Суу ичиш керек деп айтып атасыз. Бизде кээ бирлерибиз деген суу жаман көрөт, анан кийин чай ичкиси келет. Айырмасы барбы, мисалы үчүн чаянын же болбосо сок да, мисалы үчүн ошолордун айырмасы, зыяны? Туура айттыңыз, сурооңузга чоң рахмат, жакшы суроо болду. Себеби дегенде бул суусундук десе баары ойлошот. Суусундукка баардыгы эле кола деле суусундук. Кола деле кирет. Ошол мен ушул сөздү айтат элем. Көбүнчө ошол кайнатылган сууну көп ичсин. Легенда ичсе болот, мындай биздин жалпак тилде айтканда бизге элдерге түшүнүктүү болуш үчүн жанагындай кола, газированный сууларды ичпөөгө чакырат элем. Себеби дегенде бул газированный сууда жанагындай газдалган суулар бул тузду пайда кылат. Жана бөйрөктүн жетишсиздигине чейин алып келет. Улуу заттар көп болуп калышы мүмкүн. Аны биздин элдер түшүнбөйт. Азыркы жаштарыбыз кола, фанта ошол сыяктуу газдалган энергетиктерди жана баягы тез татымдан тамакты жебегиле деп айтат элем. Жана кукси деп коет, ролло деп жешип атпайбы? Алар да ошол бөйрөктүн кандайдыр бир терс таасирин тийгизет деп айтат элем. Рахмат жооңузга. Сиз айтып кетпедиңизби, эгер дарылабаса, пиелонефрит барып тузга айланып, туз пайда болушу же болбосо таш пайда болушу деп айттыңыз да. Ушул жөнүндө дагы кыскача бир маалымат берип койсоңуз. Чоң рахмат сурооңузга. Бул жөнүндө мен маалымат бере кетсем, бул ошол бөйрөктө туздар пайда болуп, анан аягы ташка айланып барат. Эгер таш чоңоюп кетсе, анда бул аябай коркунучка алып келет. Себеби дегенде бул бөйрөк ириңдегенге чейин алып келет. Себеби дегенде бул ошол таш келип жана түтүкчөгө туруп калса, бөйрөктүн почечный колика деп коет, приступ берип калышы мүмкүн. Ал приступ берген учурда кандай кылабыз? Биздин улуттук госпиталдын ошо урология бөлүмүндө азыркы убакта бизде деген ошол таш талкалоочу биздин ДЛТ деп коет, ошол аппаратыбыз бар. Эгер размерине жараша, көлөмүнө жараша, таштын баягындай катуу, жумшактыгына жараша болуп бөлүнөт. Эгер ташыбыз жумшак болуп 2 сантиметрге чейин болсо, анда биз ошол ташты талкалоочу аппарат менен талкалап койсок болот. Бизде азыркы убакта ошол аппараттар бар, медицина аябай өнүктү. Жана биздин борбордо ошол ташты, эгер таш 2 сантиметрден чоң болсо, анда биз ошол лазердик жолу менен азыркы убакта операция кыла алабыз. Эч жагы кесилбей эле ошол лазер менен лапароскопический 2 точка менен кирип туруп ошол чоң ташты алып бергенге азыркы биздин клиника жооп бере алат.
мүмкүнчүлүк бар экен. мүмкүнчүлүк бар. Буюрса бизде дагы ошол Өнүгүп биздин атасыздар. борбордо Кудай буйрса баары жакшы өнүгүү жолундабыз. Рахмат. Кайрадан кайрылсак, тиги айттыңыз го баягы леченияда деп, диетаны айттыңыз, дары дармекти айттыңыз, анан кээде баягы элде бир сөз бар да, бөйрөгү түшүп калыптыр, анан кийин элдик методдор менен анан кийин көтөрүп, анан оор көтөрдүм эле деген бир көп сөздөр болот да. Ошол бөйрөк түшүп калыптыр деген бул кандай түшүнүктө болсок болот? Эми бул бөйрөк түшүп калыптыр деген баягы чындыгында биздин ата бабаларыбыздан деле айтылып келет. Ошо бөйрөгү түшүп калыптыр, анан көтөрүп койду, табып чыга барса же болбосо көз ачып барса көтөрдү, чандай кылды депчи. Жок, бул негизи медицинада нефроптоз деп коет. Опущение почки, бөйрөк ылдыйлап калды. Ал кандай кишилерде болот? Ал жанагы арык жана узун адамдарда көп болот. Арык себеби дегенде алардын жанагы бөйрөк майчалары аз болот дагы, бөйрөк ылдыйга түшүп калат. Бөйрөк ылдыйга түшүп калганда ошол эле жанагы пиелонефрит дартына бат оорусуна алып келиши мүмкүн. Себеби дегенде бул баягы кан тамырлар чозулуп калат. Созулуп калганда жанагы сийдик өтпөй калышы мүмкүн, же кан жакшы жетпей калышы мүмкүн. Ошондо жанагы баш оорусу, дене табы көтөрүлүшү болот. Анан биз аны аныктоо үчүн сөзсүз түрдө жанагы жалпы кан анализи, жалпы зар анализи, УЗИ, ультрадопустик изилдөөлөрдү жаткырып жана тургузуп текшерип көрөбүз, канча бөйрөк ылдыйга, сантиметр ылдыйга түштү нормада. Ошого жараша консервативдик жана оперативдик жол менен дарылайбыз. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, көнүгүүлөр жасаш керек, спортду унутпаш керек депчи. Эгер мындай, кандай десем, ар дайым көнүгүү жасаган спортивный бир адам болсо, бирок ошо конституциясы ошондой арык, бою узун адам болсо, түшүп калышы мүмкүнбү же кандай? Ошол же баягы иштебей эле анан кийин баягы мышцалары деген шалпайып калган, ошолордуку гана түшүп калышы мүмкүнбү? Сурооңузга чоң рахмат, жакшы суроо болду. Себеби дегенде бул аябай кызыктуу болсо керек. Спортсмендер арык болсо эмне баарынын да бөйрөгү түшүп калды деп ойлошу мүмкүн. Жок, андай эмес. Сиз айткандай жанагы көп кыймылдабаган, арык, иммунитет түшүп кеткен дагы ошо иммунитетке туура токтолобуз. Мышцындай дене табында булчуңдары баягындай ишке анча барбаган адамдарда көбүнчө ошол бөйрөк түшүп кеткен нефроптоз деген дартты көп тапсак болот. Ал эми спортсмендер жок, себеби дегенде алар баягы бел булчуңдарын чың болушат ар дайым. Чынап жүрүшөт ар дайым. Ошондуктан аларды спортсмендерде дени сак болот. Анда бөйрөк эгер ушундай ашыкча бир дарттар болбосун деп, анан кийин кайрадан эле келип атабыз да, тиги спорт деген дайыма биз менен болуш керек деп. Спорт бул ден соолукта чындоо деп коет го. Ошондой спорт менен жөн айтылган сөз эмес экен. Сөз эмес, Рахмат, сиздин жоопторуңузга абдан кызыктуу болду. Чындыгында мындай элдер көп эле мындай суроо, өздөрүнө суроо берип, анан кийин кандай болот экен деп отургандар көп болсо керек. Ошондуктан мен биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтат элем, эгер сиздер биздин программабызды көрүп, анан кандайдыр бир суроолоруңуз пайда болсо, же болбосо консультация алгыңыз келсе биздин дарыгер Жыргал Аскаровдон, анда биздин студияга кайрылыңыздар. Сиздерге 10% скидка менен жолдомо берели. Анда ошону сүйлөшөлү. Ооба, туура. Чоң рахмат сиздерге, бизге мүмкүнчүлүк түзүп, ошол элдерге кайрылып, ошо пиелонефрит кандай дарт экенин элдер түшүндүрүп бергениңизге, мүмкүнчүлүк бердиңиздер, сиздерге чоң рахмат. Бул эгер дагы бир жолу угармандарга, көрөрмандарга кайрыларым, өзүңүздөр жашаган ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылып, ошол жыл сайын өтүүдөн өтүп туруңуздар, мед текшерүүлөрдөн өтүп туруңуздарды мен өтүнөт элем. Себеби дегенде бул оору жанагы гемодиализ, бөйрөктүн жасалма кан айлануу системасына чейин жеткирбөөгө аракет кылабыз. Себеби дегенде бул азыркы заманда актуалдуу болуп жатат. Элдерибиз көпчүлүгү ошол Турция, башка мамлекет, чет мамлекеттерге барып бөйрөгүн алмаштырып. Бул деген өтө өкүнүчтүү трагедия деп айтсак болот. Туура.
Рахмат, анда биздин элибизге болгон сиздин каалоо тилегиңиз, кеңешиңиз. Кеп кеңешим ошол спорт менен дениңиздерди сак кылыңыздар, убагында дарыгерге кайрылыңыздар деп айтмакчымын. Иммунитетти чыңдаңыздар, жер жемиштерди көп жеңиңиздер жана туздуу жана ачуу тамактарды аз жеңиңиздер деп айтат элем. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Жана сууну көбүрөөк ичели. Албетте сууну ал биринчи очередь. Келгениңизге чоң рахмат. Менимче сизди дагы бир жолу биздин эфирибизде күтөбүз го сизди. Сиздерге чоң рахмат, сиздерге тунук эфир каалайбыз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө мына биздин программабыз аягына чыкты. Барыңыздарга ден соолук. Көрүшкөнчө.